Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Биздин каналга мына ушундай суроо жетип келиптир. Аял күйөөсүнүн фамилиясына өтпөө керекпи деп. Билесиздер, бизде аябай таралган нерсе. Турмуш кургандан кийин аялдар күйөөсүнүн фамилиясын алып баштайт. Буга жооп аял күйөөсүнүн фамилиясын өткөнгө болбойт. Биринчиден, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө бул нерсе кездешпегендиктен. Билесиздер, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялдары пайгамбарыбызга турмушка чыккандан кийин деле өздөрүнүн атасына таандык кылып, паланчанын кызы паланча деп эле айтылынган. Өзгөргөн эмес алардыкы. Абу Бакырдын кызы Айша деп эле айтылынган. Ошентип эле кайрылынган адамдар. Экинчиси, хадисте деле келет. Ким өзүнүн атасынан башкага тегин таандык кылса, ага Аллахтын, периштелердин жана жалпы адамзаттын каргышы болот дейт. Бул аябай коркунучтуу. Эми адам биринчиден өз атасын чаңганга болбойт. Дайыма өзүнүн атасына таандык кылып айтып жүрүш керек өзүн. Экинчиден, шарият өкүмдөрүндө деле баардыгы өзүнүн атасына таандык кылып айтылынат. Ошон үчүн не болбойт бизде азыр мынакей ушул ов, ова деп өзгөрткөнү уже бул туура эмес болуп калат. Өзүнүн атында эле калышы керек. Аллахым берекесин берген болсун.